Siz ayттыңыз да ошол. Кытайлар биздин жаңылбасак бир 3 жыл 4 жыл мурун ушул биздин байыркылыгыбызды дагы нары бир нече кылымдарга жылдырган тарыхый документтерди, архивдик материалдарды чыгарганда. Ошол нерсе айтылган бойдон жылбай турат да мамлекет тарабынан, башка тарабынан. Эмнеге тоскоолдук болуп атат ушуну жылдырып элге жеткизгенге толук. Эми ачыгын айтыш керек, биздин тарыхыбыз өтө терең деп сыймыктанабыз, ошону дайыма сөз кылабыз. Бирок ошо терең тарыхыбызды, даяр тарыхыбызды изилдей келгенде мамлекет ошо каражат бөлбөйт. 3 жылдан бери мындай көпүрө болгон эмес. Мындай баягы Кытай тарыхчылар менен терең кызматташуу болгон эмес. 3 жыл бою ушуга аракет кылып отуруп, Кытай тарыхчылар менен таанышып, алардын Пекиндеги байыркы Кытай тарыхын изилдөө институтунун директору бу Сянчун менен биргелешип изилдейли деп туруп келишимге кол коюп, анан алар ушул 1 жылга жетпеген мезгилде, мурда 2200 жыл деп келсек, 3000 жылдык тарыхты таап, жазманы таап, анан аны мына изилдеп профессор Ю Тайшан деген жакшынакай макаланы чыгарып, анан ага кошуп туруп дагы байыркы тарыхыбызды изилдеген макалалардын жыйнагын чыгарып, даяр кылып 19-жылы Си Цзиньпин келгенде Си Цзиньпин менен ошо мурдакы президентке Си Цзиньпин менен Жээнбековго берип, ошону которобуз, дагы изилдөөнү улантабыз, акча аябайбыз деген нерсеге 3 жыл болду. Акча бөлө элек. 1 тыйын акча бөлө элек атайын. Канча каражат кетет ушуга? Эми жыл сайын эми мамлекет үчүн мындай эле нерсе. Жыл сайын эң болбоду дегенде 10 миллиондон бөлүп турса, 3 жылдын ичинде азыр ушунчалык көп маалыматтар чыгып атат. Ошолорду которуп, улам чыгарып турганга бир 10 миллиондон эле бөлүп турсун. Анын ичинен 1 миллион, 2 миллиону эски Кытай тилин билген кадрлар даярдоого да кетет. Котормосуна кетет, китепти чыгарууда кетет. Бул мамлекет үчүн болбогон, бир эле министрликтин коррупциялык жок менен жок болгон каражатын аш барса 10% эле түшөт. Миллиондор жок болуп атпайбы? Ошонун кичинекей гана үлүшү. Мамлекет мына 3 жылдан бери ошол 10 миллион сомду таап албай атат. Биздин негизи ошол Кытай архивдеринде ошол байыркыбыздан баштап кийинки 17-18 жылга чейин бай тарыхыбыз жатат архивдерде. Жатат, мисалы үчүн мына. Кол тиелек. Мисалы үчүн мына манжу тили менен жазылган 2800 беттен турган архивдик документ табылды, жатат. Аны которуш үчүн манжу тилин билген бизде адистер жок. Ушу Кытайларга кайрылып, алар мына бизден 17-жылдан 20-жылдын башына чейинки манжу синдору 3 кылым, бери дегенде 4 кылым. Мына ошо бир эле мисал, андан башка андан аркы тереңин айтпай эле коелу. Ошого мына кошуна Казакстан, кошуна мамлекеттер миллиондорун көтөрүп алыптыр, ошондой маалыматтарды таба албай жүрөт. Тарыхын тереңдете албай жүрөт. Биздин даяр терең карт тарыхыбызды алып чыгып, которуп, элге жеткиргенге мамлекет каражат бөлүп бере албай жатат. Мына биздин абалыбыз. Ушул эми мамлекетти да карай бергенде дагы экономикабыздын шартын көрүп атабыз. Карай бергенде да болбойт деген сөз бар да. Бул жерде ишкерлер тартыш керек, башкалар тартыш керек деген. Ошондой аракеттер барбы? Эми ишкерлерге тилемчи болуп бүттүк. 1,5 жылдан бери маяны албай иштеп атабыз. 1,5 жылдан бери ошол Кытайлар менен иштешип аткан биздин Мурас фондунун кызматкерлери маяны албай, айласы кеткенде башка жумуштарга аралашканга аргасыз болуп атат. Мына чыдап келе жатабыз. Ишкерлерге барып тилемчилик кылып отуруп туруп ушул алга келдик. Ишкерлер өзүнүн акчасын кайка кандайга жумшаарын билет экен дагы, тарыхка деген келгенде мына ишкерлерден эч нерсе чыккан жок. Ошон үчүн бир гана ушул кичине аны да Кытайдын тарыхын эмес, биздин мына кошуна Алматы, Ташкенттин архивдерде эле жатат эч нерсе алын элек. Ташкенттин архивин иретке келтирип алалы деп ушундай бир аракет кылганда, мына Кыргыздын мыкты бир жигити бар экен, мыкты жигити. Буюрса Кыргызды келечекте өнүккөн бир өндүрүштө өнүккөн бир абалга жеткирип келем деген Нурбек Осмонов деген Кыргыз Каганат инвестициялык холдингдин жетекчиси. Мына ошол кишине мага жардам берип келет.
Башка мына Кытай тарап болобу, Мурас фондусу болобу, башка китептерди чыгарууга мына бүгүнкү күнгө чейин уже 3 жыл болду каражат бөлүнбөй калды. Мен эми бир суроо берим келет да, балким бул суроо сизге жакпайт, но кыргыз тарыхчыларынын ынтымагы, иш алып баруусу, иликтөө багыты тууралуу да. Эми ар бир тарыхчыларыбыз ошол эле башы көрүнгөн тарыхчылар, ошо илимдин докторлору, профессорлор. Эми бир тарыхый инсанды же бир окуяны алса, ар башка маалыматтарды чыгарып атат. Бирдиктүү нерсе жок болуп атат. Бирөөндө кемсинтилген, бирөөндө жогорулатылган жаңа. Шуну бирдиктүү бир иш алып барса болбойбу. Бул тарыхчылардын ортосунда да мындайдыр бир атаандашуу же тиреш барбы? Эми архив менен иштеген тарыхчылардын ортосунда чыныгы тарыхый булактар менен иштешкен тарыхчылардын ортосунда андай атаандаш жок. Ошондой тарыхый булактар менен иштебегендер, тарыхый булак менен иштегендерге кичине мындай бир башкача бир мамилеси болушу мүмкүн. А так чыныгы илим менен иштеген адамдардын ортосунда бизде биргеликте ынтымак бар. Мына соңку мезгилдерде Мурас фондусу түзүлгөнгө чейин тарыхчылар менен тарыхчылардын ортосунда мамиледеги мындай өтө тыгыз мамиле жок болчу. Мына 14-жылдан баштап Мурас фондусу Нарында, Баткенде, Ошто, Жалал-Абадта, Таласта, Бишкекте конференцияларды өткөрүп, аларды чакырып отуруп, тарыхчыларды ушунчалык бир жакшынакай бир мындай биримдиги түзүлүп калды. Ошон үчүн жанакындай атаандашуу тарыхчылардын ортосунда жок. Себеби архивдик булак менен иштеген учурда бир эле архивдик булак, андан башка булак жок. И көз караштар баары бир. Анан ушул архивдик материалдар менен, илим менен ошого такап иштеген тарыхчыларыбыздын көбү, эми баары десек да көбү ушул элдик Сандираны, элдик уламышты, сандирачылардын эмгектерин көп баягы теңине албай дейбизби, ушундай мамиле жасашат да эми. Бирок анткени менен эми биздин ушул чыныгы тарыхтын түпкү фундаменти дейбизби, ушул пайдалуу ушул Сандирадан келип чыгып атпайбы? Бул боюнча эмне дейсиз эми? Сандирачылар тарыхчылардын ортосундагы эми эски учурда Санжира бул тарых эмес, бул тарыхка жатпайт деп келген учур болгон. Азыр Санжира менен архивди биз бири-бири менен айкалыштырганда гана кызыктуу тарыхтар чыгып атат. Санжиранын жардамы менен ошол окуяны архивдик булактар менен дал келеби, дал келбейби ошону салыштырып атабыз. Ошонун көпчүлүгү дал келет, айрымдары аша чапкан болсо, булар аша чапкан, булар деген жыл жагынан, башка жагынан дал келбейт деп тактап берип атабыз кайра. Санжирада мисалы үчүн бир инсандын качан төрөлүп, качан өлгөндүгү белгисиз. Архивдик булактарда мисалы үчүн мен мына акыркы мезгилдерде Матай би дегенди, Жаныбек Жакыпбек болушту, Телекбат акени, ошо буга чейинки Байтик Батыр болобу, бүт тарыхый инсандардын ушундай бир өмүр баянын төрөлгөн, өлгөн жылдарын тактаганы келсем, санжыралык маалыматтар менен архивдик маалыматтардын ортосунан ор койгон айырмачылыктар келип чыгып атат. Ошону бири-бири менен мына айкалыштырып такталып атат. Санжырада жыл жазылбайт. Жыл көбүнчө жаңылыш жазылат. Ал эми архивдик документтерде жылы менен бүт баардыгы так жазылат. Ошон үчүн мына Санжыра менен архивдик документтерди мындай биргеликте алганда, ошондо илим кызыктуу да болот, тарых дагы жандуу болот. Дагы бир суроо берейин. Мына сиздин кесиптешиңиз профессор Дөлөтбек Сапаралиев ушул биздин Борбор шаарыбыздын атын алып жүргөн ушул Бишкек Баатыр бийликтеп китеп чыгарыптыр. Ошо архивдик материалдардын элүүнү камтыдык деп айтылып атат. Бул Бишкектин аты Бишкек эмес, ал Пишбек дептир. Пишбек деп айтылыптыр. Эми бул талаш тартышты жарата турган чоң маселе экен. Сиз таанышсаңыз керек. Кандай пикирде калдыңыз ушул? Эми бул көптөн бердиги буну ушундай изилдеп өзүнүн мындай гипотезасын айтып келе жатат. Бул деген ошо Бишкек, Пишкок деген фарс тилинен чыккан, эски согдий тилинен чыккан сөздөр. Ал эми өзүнүн ошол китебинде ошо Бишкек Баатырдын урпактарынын архивдик документтерин тиркептир. Бишкек деп турат, Бишкеков деп турат, Бишкек деп. Ал эми орус изилдөөчүлөрү орус жазмаларында Бишкек деген сөздү кийинки падышалык Россиянын администрациясы келгендер Пишпек кылып өзгөртүп алгандагы
бул Бишкек деп аталып калды. Ушундай жери, суу аттарын ушунчалык өзгөрткөн сабатсыздык көбөйүп кетти деп өздөрү жазып атат. Пантусов деген ошол жерин айтып атат. Бул Бишкек деген баатырдын атынан коюлган жер, мындан 100 жыл мурда ошо баатырдын күмбөзү болгон экен деп жазып атат. Ошо жылын сүрүштүрүп отуруп тактаган турбайбы? 1758-жылдан 1770-жылдары. Жок. Ал китепте жүрөт да, мен окудум. 1758-жылдары туулуп, 1845-жылы 87 жашында каза болуп. Жок. Бул ушундайбы? Жок. Ормон хан болгондон кийин жана күмбөз тургузуу иш-чарасы башында жүргөн деген маанидагы маалымат. Жок, ал жөн эле көз караш. 1845-жылы эмес, 1770-жылдары каза болгонун Пантусов жазып атат. Бирок бул калмак баскынчылыгына катышкан эмес да. Буга чейин ошондой маалымат таратылып келген делген. Санжырада бирок катышкандыгы айтылып келет жада туу бузар деп айтылат. Мана Асанбек Стамов эле жазып атпайбы биринчи. Андан башка Солтонун Санжырасында бүт ошолордун баардыгы бар. Ошон үчүн Санжыраны өзүңөр сурой берип атасыңар. Эмне себептен Санжыраны пайдаланбайсыңар? Санжыраны четке сүрүп атасыңар деп. Азыр силер Санжырага өзүңөр каршы болуп атасыңар. Санжыра менен ошондой тарых бири-бири менен айкалыш керек. Бул Бишкек баатыр деп Санжыралык Асанбек Стамовго чейин деле Шаршембек Аксакал жазган, ага чейин деле жазган. Ошон үчүн Санжырада бул Бишкек деген турат. Жоо Чалыштын урпагы деп турат. Ошон үчүн бул жерде бири-бирин карама-каршы койбош керек. Демек сиз ушул калмак баскынчылыгындагы ошол доорго катышкан деп эсептейсиз? Албетте, мен Санжыраны тарыхчы катары Санжыраны четке какпайм. Мен Санжыра менен архивдик документте экөөнү бири-бири менен айкалыштырам. Ошон үчүн Санжыраны такыр четке какпаш керек. Санжырада айтылгандан кийин анын жөн жеринен айтылбайт. Буну эске алыш керек.